Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Бул уйлар биринчи торпоктор экен. Бирисинин торпогу эркек, бирисинин торпогу ургачы. Экөөнүн тең биринчи торпоктору. Уйлардын жаш уйлар. Оң жактагысынын торпогу эркек, сол жактагысынын торпогу ургачы. 45 миң сомдон деп айтып тиесе. Бул экөөнү бир бага алып туруп 75 миң сомго 32,5 миң сомдон тур келип калат. 6 литр сүтү бар уйлардын. Жакшы чыкканда. Бул 50 миң сомдо беси кармап турат. 43 миңге базар сурап атыптыр. Торпогу эркек экен. 3-чү торпогу деп айтты. 7,5, 6,5, 7 литр сүтү бар деп. Бул туугандар көрүп турсаңар 52 миң сомго азыр соода болуп атат. Биринчи торпог экен, биз айландырып көрсөтөлү. Канча литр сүтү бар. Бул торпогу жанында торпогу ургач экен, биринчи торпогу. Үйдө мына туугандар 5 литр сүтү бар, жакшы чыкканда. Бул 50 миң сомдо беси кармап турат. 40 миң сом базар сурап атыптыр. Торпогу ургачы, биринчи торпогу. 5 литр сүтү бар. Бул торпокту көрүп турсаңар туугандар аябай семиз торпок экен. Бул кара уйдун торпогу. 60 миң сом берип атыптыр, азыр бербей атат. 10 литр сүтү бар, жакшы чыкканда уйдун. Туугандар бул уйду 100 миң сом деп атат. Базардын эң алдыңкы малы. Сүтү деле 10 литр. Кээде ачыктагы чыгат. Базардын эң алдыңкы жана чоң уйлардын бири. Торпогу эркек экен. Бул 55 миң сом кармап турат. Торпогу эркек экен, биринчи торпогу. 47 миң сом базар сурап атыптыр, бербей аткан. 55 миң деп өзүн кармап турат. Торпогун көрүп турсак сүттүү мал экен. Торпогу жакшы семиз. Уйдун 5 литр сүтү бар. Бул торпог ургач экен, биринчи торпогу. 8 литр сүтү бар да, жакшы көк чөпкө чыкканда 50.500 сомго сатпай атам дейт. 50.500 берип алып кеткиле деп айтып атат. Наркысында көрсөтө кетем. Бунусу экинчи торпогу. Ана балага 50.500 бердим. Сүтүнө көрүп турсаңар 10 литр ашык сүтү бар туугандар бул малдын. Bunun da torpaq urğacı. Bana kayın dostum vermedi. Bir cuma savcı anam pulum demiş. Özünü ruhana aytganlar bir cuma savı içip mal jakkan bolsa pulunu ber dep aytып атат. Бул жана туугандар бул үйдө 40 миң сомго алыптыр, алып чыгып кетип атат. Торпог ургачы, жок туугандар торпог эркек биринчи торпогу жана 35 миңге 32,5 миң сомго сурап аткан. Туугандар bunday жакшы уйларды базарга азыр эле чыгат. Мына көрүп турасыздар 10 литр ашык сүтү бар малдын. 60 миң деп эси кармап турат. Канчага сураганын айтпай эле коеюн деп айтпады. 5-чи торпогу эркек экен. Торпогун деле көрсөтө кетем азыр айланып. Эми тура эле түшүнөбүз, эркек адамдар ушуна уруп кетет, тартып аткан болсоң. Мына торпогу эркек. Bugün birinci торпогу ургачы 55 миң сомдо песи кармап турат. 47 миң базар берди деп айтты. Аз биз желини көрсөтө кетем.
Мына туугандар 8 литр сүтү бар экен. Өзүңөр көрүп тургандай эле. Бул уйдун биринчи торпок ургачы 48 000 кеми бар деп айтат. 44 000 базар берип атыптыр. Туугандар бүгүн базарга жашуулар көбүрөөк чыккан. 8 литр ашык сүтү бар уйдун. Бул үйдө 80 000 сом деп карап отур. Торпок урганчы экен, 5-чи торпогу деп айтты. 67 000 суроо да берген жокмун деп. Уйдун 10 литр ашык сүтү бар. Бул үйдү дамдаган эмес, торпогу эмип жүргөн, өзү көрүп дыңкыйып турган жок. Уйду деле көрүп турса аябай чоң уй. Уй аябай сонун экен туугандар. 80 000 сом, 66 000ге багылды. Торпогу эркек болгондо мүмкүн 80 000ге жакын базар багылып сурамак. Торпокту толук көрсөтө кетейин. Бул 80 000 сом кармап турат. 70 маалымат такталып тургандар 70 000 сом деп эс кармап турат. 62 000 базар берип атыптыр, бербей там дейди. Торпогу эркек, биринчи торпогу мал аябай чоң болот уй. Жашуу экен. Торпогу деле көрүп турасыздар. 8 литр жакшы гана сүтү бар. Көк чөптө жүргөндө азыр 6 литр чыкса керек. Туугандар бул жерде аябай здоровый чоң малдар экен. Көрүп турасыздар желинде. 15 литр гарантия. 15 литр сүтүнө гарантия болот. Бирок чыгышы кыйыныраак деп ойлойм мен. Ушул эки уйду 135 000 сомго бербей турат азыр. Буну 100 000, наркы 80 000 сом деп калган. Наркы туйун деп калган бооз. 5-чи торпоктор экен. Жаткан торпогу эркек, бул уйдун баласы 100 000 сом дегендин. Анын жерги ушул, бул туйун деп калган бооз. Экона 135 000 сом берип атат. Бул уйду туугандар 4-чү торпогу эркек 65 000 сом деп кармап турат. Канчага сураган базар айткан жок. Ошону бир малды көрсөтө кетейин. Артынан дагы. Уйдун 10 литр сүтү бар. Уй жоон уй экен. Бою кичине болсо да. Бул уй биринчи торпогу экен. Туугандар торпогу ургачы. 50 000 сом деп айтат. 45 000 сурап атыптыр. Торпогу семиз. Ургачы торпогу экен, бирок семиз торпог, уй сүттүү экен. 5 литр сүтү бар, бул азыр эмген, ошончо кичине болуп турат. Бул уйду туугандар 75 000 кеми бар деп айтты. Маалымат сурасак айта албайм, башым оорутат деп койду. Бул уйдун биринчи торпогу ургачы 8 литр сүтү бар. 55 000 сом деп айтып атат. Мен уйуму тартпа деп болду. Туугандар биз башка уй тартканы кетип атабыз. Бул уйду 75 000 сом деп эси кармап атат. Көрүп турсаңдар здоровый чоң уй экен. Бойда бийик торпог ургачы. 4-чү торпогу деп айтат. 60 000 сом сураптыр. Базар бербедим деп айтат. Малды көрүп турса жакшы уй экен. Бул уйдун 3-чү торпогу ургачы 70 000 сом деп кармап турат. 60 000 берди, базар берген жокмун дейт. Мен толук эле айландырып бир көрсөтө кетейин. Малды торпогу семиз экен бирок. Бул уйду 45 000 сомго алып чыгып кетип атышат туугандар. Торпогу ургачы экен. Сүтү көп бирок. Мына жана биз сатып аткан 60 000ге бербеген уй. Жана 130 болуп аткандар 140га кетиптир. Биз кайран эле өзүнүн уй тарта беребиз санагы уйда. Уйдун 5 литр 6 литр сүтү бар туугандар. Мындай эле айтайлы, азыр эми турганчы кичине көрүнүп атат. Бул 51 000 сомго
51 миң сомго баалап атыптыр. Экинчи торпогу эркек экен. Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Сизди 100% бонус күтүүдө. Регистрация болуп бүткөн соң пополнить счетту басабыз. Ал жакка киргенден кийин Adix Money KJ'ге кирип туруп, OneXBet'ин официалдуу менеджери Анварга кайрылабыз. Сиздер мобильный Kiwi Элсом аркылуу толуктап ойносоңуздар болот. Ушул счетту көрсөтсөңүздөр сиздерге 2